Бийликке эптеп жетип алгандан кийин Жапаров жылуу орну сакташ үчүн мамлекеттик карыз тууралуу айткандарды дароо эле бийлик талашкан. Оппозиция ушинтип атат деген адатка ээ болду. 2020 айтылган убада бат эле унутулду. 2022 жылы мурдагы убаданы биринчи 5 жыл башкаруумда карыздын жарымынан кутулабыз деген убадага айландырды. Жигит сөзүнөн кайтпайт, жолборс изинен кайтпайт деген накыл кеп бар элибизде. Бирок мындай улуу, уңгулуу кепти Садыр Жапаров жокко чыгаруу менен алек. Алсак 2020 жылдан 2025 жылга чейин мамлекеттик карыз эселеп көбөйгөн. Садыр Жапаровдун 5 жылда толук карыздан кутулабыз деген убадасы кайда? Тескерисинче эселеп карыз көбөйгөнүнө күбө болуудабыз. Карыз алууга белсенип жаткан айтылууда. Алынып жаткан сырткы карыздарыбыздан эч камсанабай эле койсоңуздар болот. Азыр жасалып жаткан ар бир долбоор мамлекеттик бюджетке күч келтирбестен өзүн өзү актай турган долбоорлор. Ошондуктан чочулоого же кабатыр болууга негиз жок. Мындан ары бул теманы кеп кылбай деле койсо болос. Саясатташтыруунун кажети жок деген. Октябрь 2030-да дагы бүгүнкүдөн дагы жакшы болот да. Түшүндүңүз а? Бүгүнкү күнгө салыштырасыңар, ошондо бүгүнкү күндөн дагы бир 10 тепкич өйдө болушу мүмкүн. Андан ылдый болбойт. Андан көп өтпөй, Жапаров эсеп палатасынын негизги функцияларынын бирин жокко чыгарган. Тактап айтканда, эсеп палатасы Кыргызстандын мамлекеттик карызына аудит жасай албай тургандай кылып койду. Демек, мамлекет кимден канча карыз алат, баары Жапаровдун каалоосуна жараша чечиле берет деп түшүнсөк болот. Даанышман элибиз кооз сүйлөп, олуттуу түр көрсөтүп, ошол эле мезгилде калптын казанын кайнатуу эл башкаруучулук сапатка кайнаса каны кошулбайт деп коер эле. А Жапаров эл алдында баягы кооз сөздөрүн дагы деле жаадырып келе жатат. Өлкө башчысы тарабынан буга чейин карыз тууралуу мындан кийин кеп козгобогула. Карыз көбөйдү дегендер эл бузарлар. Баары көзөмөлдө жана мурдагы калыбында эле турат деген маанидеги билдирүүлөр жасалган. Бул кадам бир жагынан өлкөдөгү туруктуулукту сактоо аракети катары түшүндүрүлгөнү менен, экинчи жагынан чындыктан качуу катары кабыл алынды. Карыз маселесиндеги ачык айкындуулуктун жоктугу коомдо чоң суроолорду жана кооптонууларды пайда кылууда. Мамлекеттик органдардын өздөрүнүн так маалыматты жашырып, тоноп сүйлөп, кайчылашкан билдирүүлөрү эл арасында ишенимдин кетишине, кооптонуунун күчөшүнө алып келүүдө. Карызды жашыруу бул айыкпа сооруну жашырганга барабар эмеспи? 26-жылда биз канча кредитти алып атабыз ошончо. А сиз мага 1,7 деп атасыз. Дастанович, там bir жол кайталап кетем. Бул 26-жыл эле бул акча каражаты барды келип түшпөйт. Бул 26-жылдан 28-жылга чекти деп рамышный болуп акырын өтүшөт. Бул бекилген чакта деле освоение болуп келет да. Ошондо где-то 1 миллиард 900 миллион болуп атпайбы? Бул 10 жылда освоение болушу мүмкүн. Мына мисалы үчүн биз азыр 90-жылга алынган кредиттерден освоениеси келип атат акырын-акырынчы. Умжан Моминович, бир маселеде мен эч бул жерде саясат жок. Мен сизден так маалыматты сурап атсам, сиз мага толук эле так маалыматты бербей жатасыз да. Учурдагы карызыбыз 10 миллиард долларды чапчып баратат. 2026 жылдын 1-апрелине карата Кыргызстандын мамлекеттик карызы 47,7%га өстү. Мамлекеттин жалпы карызы 9 миллиард 800 миллион сомду түздү. По информации ЕЭК, на 1 апреля текущего года общий госдолг страны составил 9 миллиардов и 800 миллионов долларов. При этом за год он увеличился больше, чем на 47%. Эгер бул сумманы Кыргызстандын 7 миллион калкына бөлө турган болсок, жаңы төрөлгөн наристеден тартып, 100гө чыккан карыябызга чейин ар бир жарандын мойнунда $1400, тагыраагы 120 000 сомдон ашык
карыз бар. Ата бабаларыбыз орunu жашырсаң өлүм ашкере кылат деп бекеринен айткан эмес. Эгер экономикалык илдетти бүгүн ачык айтып алдын албасак, эртең мамлекеттин келечеги тумандуу болот. Карызды бир күндө төлөп койгонго чамабыз жетет деп жаткан бийлик эмне үчүн сырттан үстөгө босток карыз алып жатат? Эмне үчүн мамлекеттик карыз бир жылда эле 50%га жакын өстү? Экономика эселеп өнүгүп атса, эмнеге карыз алууга муктаж болуп калдык? Карыз алып жатып, эмнеге байбыз деп мактанып атабыз? Айтор суроолор көп. Ачык айтып же сурап койгон адам эл душманына айланат. Канчалык калп талдап, калпынарды каткан менен, ал калп казанда кайнабайт. Калкып чыгып көрүнүп калат. Өлкө байлыгы бул куру мактаныч эмес. Ачык айкындуулук жана элдин эртеңки күнгө болгон ишеними. Жапаров жалган сүйлөп, жалпы элди жалгарып, карызды калын журттун мойнуна артып салуусу жакшылыкка алып келбесин эстен чыгарбаш керек.